Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bizni ko'rib жаткан жалпы телекөрүүчүлөр, момун мусулман бир туугандар. Негизи эле динибизде ыймандан кийинки эң баалуу ибадат бул намаз болуп эсептелинет. Намаз бейиштин ачкычы, ал эми даарат намаздын ачкычы деген дагы жакшы сөз бар экен. Намазыбыз туура болуш үчүн биздин албетте дааратыбыз дагы туура алынышы керек. Эң алгач намаз окуу үчүн, даарат алуу үчүн, Аллах Тааланын буйругун аткаруу үчүн даарат алууну ниет кылуу сүннөт. Дааратты Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Же болсо бисмиллахи рахманир рахим деп баштоо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай деген: кимде ким даарат алганда бисмилла менен баштаса, бардык денесин тазалайт. Кимде ким даарат аларда Аллах Тааланын атын эске албаса, тек гана даарат мүчөлөрү тазаланган болот. Экинчи, даарат алардан мурда колдорду билекке чейин жууш. Үчүнчү, мадмада жана истиншак. Колду жууган соң 3 жолу оозго суу алып чайкоо жана кайра түкүрүү мадмада деп аталат. 3 жолу мурундун каңылжарына чейин суу алуу болсо истиншак деп аталат. 4. Мадмада жана истиншакка өзгөчө маани берүү. Орозо кармабаган убакта сууну ооз мурунга болушунча терең жана толук алып чайкоо керек. 5. Бетти жууйбуз. 6. Эки билекти чыканакка чейин жууйбуз. 7. Башка маск тартылат. 8. Акырында буттар жуулат. 9. Дааратты оң жактан баштоо. Оң кол сол колдон мурун, оң бут сол буттан мурун жуулат. Айша энебиз радиаллаху анха пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бардык ишти оң жактан баштаганды жакшы көрөрүн баяндаган. Даарат мүчөлөрүн 3 жолудан жууш. Бул 3 жолу жууштун биринчиси парз, калган экөөсү сүннөт. 3төн кем же артык жууш сүннөткө каршы келет. Дааратта кол буттарды жууган кезде манжалардын учтарынан баштоо. Манжаларды салалоо. Муставрид бин Шаддат радиаллаху анху мындай деген: пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам даарат алган кезинде буттарынын манжаларынын арасын чупалагы менен салалаганын көрдүм. Эми даараттын адептери тууралуу айта кетсек: 1. Даарат алган учурда кыбла жакты жүздөнүү. 2. Убакыт кирелекте даарат алып намазга даяр туруу. 3. Даарат алуу учурунда суу чачырабаш үчүн салыштырмалуу өйдөрөөк жерде туруу. 4. Даарат алган кезде манжаларында шакек бар болсо, кыймылдатып астына суу киргизүү. 5. Дааратта ооз менен мурунга, оң кол менен суу алып, сол кол менен чыгаруу. 6. Даарат алып жатканда башкалар менен сүйлөшпөө. 7. Даараттан ашкан суудан кыблага карап кичине оозанып туруп, жаратканым мени ар бир күнөөдөн тообо кылуучу жана күнөөлөрдөн оолак болуп таза жүргөн жакшы пенделериңден кыл деп дуа кылуу. 8. Сууну ысырап кылуудан сактануу. 9. Даарат алгандан кийин күбөлүк келмесин айтып дуа кылуу. 2 же 3 жолу Кадыр сүрөсүн окуу. Аялдарга азан менен коомат айтуу зарыл эмес. Ханафи мазхабында бул макрух. Алгач намаз окуудан мурда кыблага жүздөнүп, андан кийин окула турган намазга ниет кылынат. Эми намаздын шарттары жөнүндө айта кетсек: намаз окуудан мурда намаздын убактысы кирген-кирбегенин байкоо зарыл. Намаздын окулушу. Алла Таала бизге намаз окууну парз кылган. Ал эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам болсо намазды кандай окуй тургандыгыбызды толук үйрөтүп, менин окуганымды көргөнүңөрдөй намаз окугула деп буйруган болчу. Багымдат таңкы намазынын убактысы. Багымдат намазы таң агаргандан баштап күн чыкканга чейин окулат. Багымдат намазы 4 рекет. Анын 2 рекети сүннөт, 2 рекети парздан турат. Алгач 2 рекет сүннөт окулат. Даарат алган соң намаз окуучу жерге келип, кыблага жүздөнүп туруп, ниет кылынат. Аллахтын ыраазычылыгы үчүн багымдат намазынын 2 рекет сүннөтүн окууга жүзүмдү бурдум, кыблам болгон Каабага халиса лиллахи таала Аллаху акбар. Намазды баштаганда такбир үчүн аялдар колдорунун ийиндерин тушуна чейин гана көтөрүшөт. Ал эми колдорун байлаганда көкүрөккө коюшат. Андан кийин ичибизден субханака дуасын окуйбуз. Субханака Аллахумма ва бихамдика ва табарака смука ва таала джаддука ва ла илаха гайрук. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ар-рахманир рахим. Малики яумиддин. Iyyaке na'budu wa iyyake nasta'in. اهدنا
صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Акырын ичибизден амин дейбиз. Фатиха сүрөсүн бүткөндөн кийин бир сүрө окуп, Аллаху акбар деп рукуга ийлебиз. Рукуда 3 жолу. Субхана раббиял азим, Субхана раббиял азим, Субхана раббиял азим деп айтабыз. Ал эми рукуда турганда аялдардын тизелери менен чыканактары бир аз бүгүлүү менен аз гана эңкейет. Тик туруп баратканда Самиаллаху лиман хамида, тик турганда Раббана лакал хамд деп бир жолу айтабыз. Рукудан турганда кем дегенде 4-5 секундага чейин түз турат. Көздөр сажда кылуучу жерди карап турат. Андан кийин Аллаху акбар деп саждага барабыз. Аялдар чыканактарын жерге тийгизип, курсактарын сандарына тийгизип сажда кылышат. Биринчи саждада 3 жолу Субхана раббиял ала, Субхана раббиял ала, Субхана раббиял ала дегенден кийин Аллаху акбар деп башыбызды көтөрүп туруп, бир нече секундага чейин түз отургандан кийин Аллаху акбар экинчи саждага барабыз. Биринчи саждада айткандай эле 3 жолу Субхана раббиял ала, Субхана раббиял ала, Субхана раббиял ала дегенден кийин Аллаху акбар деп экинчи рекетке тик турабыз. Колдорубузду байлап бисмилланы айтып, Фатиха сүрөсүн жана бир зам сүрөнү кошо окуйбуз. Биринчи рекетте окулгандай эле баарын кайталагандан кийин каадада отурабыз. Каадада эки бутубузду кошо оң жакка чыгарып, сол жамбашыбыз менен отурабыз. Ат-тахият окулушу. التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ат-тахият дуасынан кийин салаваттар төмөндөгүдөй окулат. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Алгач оң тарапка, андан кийин сол тарапка карай салам берилет. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллах деп салам бергенден кийин дуа кылынып, биздин багымдат намазыбыздын 2 рекет сүннөтү же болбосо парз намазы аягына чыгат. Намаз окулбай турган 3 учурду эсиңиздерге сала кетели. Биринчиси күн чыгып жатканда, экинчиси күн тактөөгө келгенде, жана үчүнчүсү күн батып жаткан учурда намаз окууга болбойт. Ардактуу телегөрүүчүлөр, сиздер мындан ары Муслима KG каналынан аялдарга керектүү маалыматтардын баарына ортоктош боло аласыздар. Кызматыңыздарда улкан Дүйшөева болдум. Кийинки эфирден амандашканча сак саламатта туруңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.